Ош шаарындагы Ош-Бишкек унаа жолунун 660-чакырымынан Привокзальная көчөсүнө чейинки жолду куруу иштери башталды. Бул долбоордун негизги максаты шаардын көчөлөрүндөгү, анын ичинде каланын кире беришиндеги унаа тыгындарын чечүү. Деген менен аталган жол Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнүн балансында. Мындан улам Ош шаардык мэриясы жана Шарк айыл өкмөтү жана ДЭП 21 ишканасы менен биргеликте жолду курууну башташкан. Биздин азыр основной задачабыз ошо 1,5 километр айылга киргенге чейин ушул жер жакшынакай кылып койсок, анан айылдын ичине киргенде уже асфальт бар. Ал жерде машиналер кенен кесир жүрөт. Ошол жерге чейин кылып койсок, анан ошо машиналер жүрүп турат. Мындай жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ДЭП 21, Минтранс баарыбыз биргеликте туруп, мындайча жалпак тил менен айтканда ашаар жол катары мындай ынтымакта болуп туруп, бири-бирибизге көмөк көрсөтүп, демөөрчүлөр менен биргеликте болуп туруп, анан ушуну кылып. Мында калада жыл сайын унаалардын көбөйүшү да эске алынган. Бирок каражат маселеси толук түрдө чечиле элек. Тактап айтканда 4 километр 800 метр жол курулуш керек болсо, учурда анын 1 километр 600 метр жолду куруу иштери башталган. Жолдун толук аткаруучу проектиси азыр даяр эмес. Эми ошол жерден переезд маселеси чечилип атат. Темир жолдун жетекчилери менен сүйлөштүк. Ал жактан уруксат берилип атат. Анан январдын ичинде ошо переезд темир жолду ачып алсак, уруксат иштери жүргүзүп январдын ичинде бүтөбүзбү же арты кичине кечирээк болобу? Ошол темир жол маселеси эле турган экен бери жол ачыш үчүн. Баягы анын деле мыйзамдуулугун карап атабызбы? Кийин жооп берип калбай дегендей. Ал жагын баары караштырып, туура эле болот го дедим. Анча-мынча балким билбейм кандай болот, но эң негизги жолду ачып алсак баары эле жакшы болот го дейм. Ал эми жолду куруу иштерине транспорт жана коммуникациялар министрлигинин техникасы жардам көрсөтүүдө. Учурда жолго шагыл төшөө иштери башталган. Ош шаарындагы жол тыгыны көйгөй жаратып, бир канча жолу айтылып келген. Бул жолду өзү биздин көзөмөлдө, биздин проект менен жасайла турган иш болуш керек эле. Азыр эми рас башталып калган 1 километр 600 метр. Шагал жол, асфальт эмес. Ошо шагал жолду азыр проекттер кишилерди өзүбүздөн жардам сурап атышат. Эми таап келип коебуз дагы. Ошону менен параллельно проект да жасалып, аны шагыл жолдо бүтүрөбүз. Ош шаарынын башкы планына ылайык бир катар долбоорлор каралып жатат. Анын ичинде Привокзальная көчөсүнөн Увам жана 3 Кунан каналдары аркылуу Т формасындагы жолго чыгуучу жолдун долбоору бар. Демилге Ош шаарынын бекилген башкы планына ылайык шаарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында иштелип чыгууда. Алмагүл Эркебайкызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.